Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу ата-энелер. Мына биз бүгүн Аллахтын жардамы менен Ысык көл облусундагы Жети Өгүз районунун Чоң Жаргылчак айылына келип отурабыз. Бул жакта дагы ушундай бир кооз табиятта, абасы салкын, бул жагы тоонун түбү, ар жагы көлдүн жээги болгон ушундай бир керемет жерде лагерь уюштурулган. Азыр бул жакта дагы мына инилерибиз соонун эс алып жатышат. Лагерь кандай өтүп атат, жигиттер? Жакшыбы? Мына сол тарабыбызда турган иним аты Нурмухаммед экен. Сурайлычы, Нурмухаммед, ушул лагерден эмнелерди үйрөнүп атасыздар? Биз бул лагерден ошол иман адептерин өтүп атабыз жана ошол кыргыздардын ошол улуттук балуулуктарын үйрөнүп атабыз. Анда үйрөнүп атасыздарбы? Машалла. Мисалы кайсыларды үйрөндүңүздөр улуттук балуулуктардан? Мисалы көчө күнү деген ошол калпак тууралуу үйрөндүк. Ошо мен ошо калпак тууралуу үйрөнгөндө мага бир ушундай ой келди. Ошол башымдагы кепканы чечип, ошол калпак кийип, кыргыздардын чыныгы жигиттериндей болуп, мекенимди ошол сүйүп жашоого ниет кылдым. Машалла. Ошол сабактан ушундай түшүнүктөргө ээ болдуңуз. Исхак мырза. Исхак мырза. Ой, баракелде. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ой, машалла, мына. Мен дегенде 70 миң жолу ла иляха иллаллах келмесин чалып, ата-энеме багыштап. Канча күндө толтуруп бүттүңүз ошону? 2 күндө толтуруп бүттүм. Тынбай айттыңызбы? Машалла, 70 миң жолу. Сабакта намаздарды айтпай, калган дене тарбия учурларында айтып, апама хидая кылдым. Хадия кылдыңыз, машалла, маша. Калгандарда сүйлөштүк. Мен бияктан деген араб тилин билчү эмесмин, намаз окуганды билген эмесмин. Бияктан намаз окуган нөлдөн үйрөндүм. Анан үйгө барып буюрса, инилериме, ата-энеме үйрөтөйүн деп ниет бар.